Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, жана Байтүгүн алгат алчулары. Туугандар, бүгүн 14 февраль 2025 жыл туугандар. Биз Ош областы Өзгөн району Мырзаке айылындабыз. Мырзакеде мына ушул саан негизи мындай паруда уй сатууга коюлуп атат. Уйду көрүңүздөр, уй боюнча четинен маалымат беребиз. Ээси берген маалыматын катары айтабыз туугандар. Мына ушундай жакшы сандан сапатка өтөм деген бир туугандарга мына ушул видео арналат туугандар. Мына ушундай көчтүү, семиз, анан чоң, жакшы швед пародагы уй издеп жүргөндөргө мына ушул уйду көрсөңүздөр болот туугандар. Уй боюнча катар маалыматын берели. Бул уй экини тууган экен. Ичиндегер бооз болсо 3-сыныпты уйт дейт. Анан эми азыр бооз кысыры күмөн дейт. Бооз болсо кечираак болушу мүмкүн дейт. Атак данный момент азыр мындай күмөндө атат. Өзүңүздөр дагы көрөсүздөр. Уйду жеринен келип көрсөңүздөр дагы болот. Мына уй негизи ээсинин айтымында жаш дейт туугандар. Мына көрүп атасыздар. Мындай мүйүздөрүн да көрсөтүп коеюн. Негизи чоңдугу чоң. Жакшы сандан сапатка өтөм деген бир туугандарга мына ушундай жакшы уйчу болот туугандар. Желиндерин да көрсөтөбүз. Анан тууган малда канча сүт берет десем, анысында ошо эме болбоду. Негизи буга чейин ошо алынган экен. Убагындачы. Анан мына желиндерин караңыздар, жооштугу жоош. Немелеричи? Желиндерин карматкандары бүт мындай. Турушу дагы жоош. Желиндери анан азыр сүтү бары жокпу? Белгисиз. Желиндер 4 желин тең көрүп атасыздар. Мындай кичинерип чоңойгон эмес, мындай рабочий экен. Анан мына торпогу ошо коюлуп атат туугандар. Торпогу ургач экен, бул торпогу ургач экен. Ургач торпок менен мына ушул чоң уй сатууга коюлуп атат туугандар. Баасына кызыккандар болсо, баасы эко 230 000 сом. Калагандарга эко бөлүнүп дагы сатыла берет дейт. Торпогу бөлөк, энеси бөлөк сатыла берет дейт. Өзүлөр дагы келип, жеринен көрүп, сүйлөшүп, баалашып, мына ушундай уйду алсаңыздар болот туугандар. Каналга катталып, лайктан басып коюңуздар. Мына ушундай сандан сапатка өтөм, жакшы уй кылам дегендерге мына ушул видео арналат туугандар. Андыктан лайктан басып коюңуздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.